Тегерек жана айлана. Илимбек эчкини көк чөпкө аркандап койду. Эчки күн бою аркан жеткен жерлерин оттоп бүттү. Ал жер тегерек формага ээ болуп калды. Ал эми эчки тегеренген жол тегеректин чийиги айлана деп аталат. Аркан байланган казык тегеректин борбору болуп эсептелинет. Ошол эле чекит айлананын да борбору. Эчки байланган аркан айлананын радиусуна туура келет. Айлананын радиусу тегеректин да радиусу. Тегерек жалпак фигура. Баракка айлана сызып, аны бойлото тыкаан кесип алсаңар, колуңарда тегерек пайда болот. Тегерек менен айлана эгиздин эле өзү. Айлана чийсе тегерек пайда болот, тегерек кессе кайчынын изи айлананы элестетет. Борборун айлананын чекити менен туташтыруучу кесиндилер бул айлана менен тегеректин радиустары. Айлананын борбору аркылуу өтүп, учтары айланада жаткан кесинде диаметр деп аталат. 2 радиус 1 диаметрди түзөт. Айлананы кантип чийебиз? Аны чийүү үчүн циркуль деп аталган атайын курал колдонулат. Анын 2 учу бар. Учтуу учу барактын каалаган жерине жылбагандай турганга ылайыкталган. Грифели бар экинчи учу айлананы чийүүгө ылайыкталган. Циркулдун ийнеси туруучу чекит айлана менен тегеректин борбору деп аталат. Мисалы, радиусу 3 см болгон айлананы чийип көрөлүчү. Ал үчүн циркулдун ийнесин сызгычтын нөл чекитинин тушуна коюп, экинчи учу менен 3 см узундукту ченеп алабыз да, ийнесин жылдырбастан айлананы чийебиз.